Борбордук Азия бүгүнкү күндө дүйнөлүк экономикада келечектүү жана олуттуу оюнчуга айланууда. Дүйнөлүк экономика жана саясат институтунун серепчиси Ерсултан Жансейитовдун айтымында, Америка президентинин S5+1 форматында Борбор Азиянын бардык мамлекеттеринин башчылары менен биринчи жолугушуусу батыштын аймакка жана Казакстанга кызыгуусу артып жатканын айгинелейт. Бирок бул анын табигый лидерлиги болуп саналат. Ата мекендик аналитиктин айтымында мындай жараян өзүн актайт. Аймак өсүштүн оң динамикасын көрсөтүп, 5 республиканын экономикалык байланыштары чыңдалууда. Ошол эле учурда салттуу ресурстар менен соода кылуудан тышкары өлкөлөр логистиканы өнүктүрүүдө транзиттик дараметтерин бекемдеп жатышат. Ал эми Казакстан Транскаспий эл аралык транспорт коридорунун масштабы жана мүмкүнчүлүктөрүнүн аркасында чыгыш менен батышты бириктирип туташтырат. Мы получим со стороны Америки важные сигналы о том, что регион Центральной Азии. Биз Америкадан Борбордук Азия аймагы биринчи кезекте Америка Кошмо Штаттары үчүн экономикалык гана эмес, саясий көз караштан да маанилүү экендиги тууралуу сигналдарды алып турабыз. Биринчиден, Ооганстан маселеси боюнча. Белгилүү болгондой, азыркы геосаясаттагы ар кандай жараяндарга карабастан, Ооган маселеси токтобойт жана жалпысынан бардык мамлекеттер дүйнөнүн эң ири мамлекеттери, анын ичинде АКШ да Оогандагы кырдаалды турукташтырууга кызыктар. Бул жагынан Казакстан жана Борбор Азия өлкөлөрү Вашингтон үчүн өнөктөш. Ошондуктан мамлекеттер менен ар кандай кызматташуубуз бар. Ал эми инвестиция, экономика, саясий деңгээлдеги өз ара аракеттенүүнү камтыйт жана жалпысынан биз стратегиялык өнөктөшпүз. И оно включает в себя как инвестиции, экономику, взаимодействие на политическом уровне. И в целом мы стратегические партнеры.